Assalamu alaikum tuğanlar. Kırgız eli kandayсыңар? Ой мен дагы бир кээде ушинтип иште көйгөйдү айтып ийесиң да. Мен бүгүн бир кыз кабаттым деп койгула. Мен биз четте жүргөндөн Кыргызстанды карап эле турабыз да, эмне болуп атат, эмненин ичинен чыгып атат, кандай жашоо болуп атат депчи. Анан бүгүн жана новость угуп отурсам, Дастан Бекешев деген депутат сүйлөп атат. 78 берене аркылуу дейт да. Депутаттарды баарын камап атасыңар СИЗОго дейт да. Анан бизди камаганга болбойт. Бизди 78 беренеде турат дейт. Кол тийбестигибиз бар, бизди камаганга болбойт. Бизди деген дейт, камагандар жооп берсин дейт. Бул жана Дастан Бекешев дейт депутат. Бул өзү деле угат болуш керек. Көзү сокурго дейм. Өзүн действительно көзү эмесмин, көдөн деле сокур неме экен. Депутаттар урдаза болот дейм. Миллиондоп. Алардын кол тийбестиктен кимге кереги бар? 78 беренеде турат дейт. Уурдамак тургай, уурда камамак тургай булардын баарын атууга кетириш керек экен. Ушу эл журт мына четте жүргөндөр, Кыргызстанда жүргөн жаштар, Садыр Жапаровго деле укса ушулар, ушулар кол тийбестигин вообще алып салса эмне болот? Ушулар кол тийбестигин вообще эмне кереги бар? Эми мына айтып атат, камап атасыңар бизди. Кумтөр боюнча 78 берене боюнча бизди камаганга даже болбойт дейт. Кол тийбестигибиз бар деп атат. Эң шакалдар, Дастан Бекешев. Сен ана шакал экенсиң эне. О депутаттардын баары шакал экенсиңер силер. Баарыңар камаласыңар, буюрса баарыңар камаса экен эне баарыңарды. Кыргызстан оңолуп кетсин, минтип кетсин деген олтуна кайра ичип жеп болгон эменин баарын мыдырдын баарын жеп алып эми отурасыңар сүйлөп. Ушуну таратып жаштар ушуну жакшы колдоп, кол тийбестик деген балясын булардын жоготуш керек экен. Эмки эмеде ушуларга шуну караш керек экен. Кол тийбестик деген эмне? Карапайым эл тоогурдазада түрмөгө кирип атабыз. Түрмөгө алып барып камайт бакыштарды. Кичинекей сигарет үчүн даже. Булардын айтып атканын карап коелат. Депутаттарды кармап камаганга болбойт экен. Камаса только алып атканда кармапса камаганга болот экен. Силер алып атканыңарды эл кайдан билет? Мына алып жеп болушунча тоюп мына миллиондогон эмелерге мына маяка миллиондогон Москвада депутаттардын миллиондогон бизнестери бар азыр. Миллиондорду оборот кылган бизнестерди ачтыңар. Уялсаңар энеңден бет жоктор. 78 берене боюнча бизди камаганга болбойт, кол тийбестик деген бар дейт. Кол тийбестикти ал уже унуткула. Мына эл журт көрүп турат. Ушуну туура эле көрөт болуш керек элдин баары. Бизди камаганга болбойт деп. Туп-туура кылып атат. Ташиев менен Садыр Жапаровду колдош керек. Булар өтө жакшы иш кылып атат. Булар бизге эмес, эми кыргыз эли деп жүгүргөн үчүн ушуну кылып атат. Эми ушуларды жамандап өлүп атышат. Бабанов качанкы миллиардер, бул. Акаевдин, Бакиевдин башын жуткан миллиардер да бул. Бабанов деген. Камасын, жегендерин төлөсүн, берсин, төксүн бюджетке бүт. Заводдорду ачсын, жаштарды жумушка киргизсин. Ал дагы Дастан Бекешевке дагы айтып коет элем, ушул Facebook'та эле отурат экен, угуп атсаң ошол сен көзүң эмес, көдөнүңдө сокур экен, сени бир кезде туура эле айтыптыр. Садыр Жапаров, көзүң эмес, көдөнүңдө сокур, действительно сокур киши экенсиң сен. Уялбай да айтып атасың эне. Бизди камаганга болбойт деп. Силер камабак туруп атыш керек силерди. Украинанын элинде кылып депутаттарды кармап туруп ар биринди бирден мусорбакка тыгыш керек башыңарды. Элди ойлосоңор ушуну кылат белеңер мына. Эми азыр камалып аткан боюнча бүттүгүн УКМК жооп берсин, жана камаган депутаттарды тигил жооп берсин, бул жооп берсин деп. Депутаттар камалса эмне? Камалса аларга жооп бериш керек. Карапайым эл камалса эмне үчүн унчукпайсыңар?
Болор болбос эмне деген балдарды көрүп атабыз. Болор болбос бирдеке үчүн камап ийгенсиңер. Толтура балдар жатат, досторубуз жатат мисалы. Менин бир эмес 2 досум бар, жөндөн жөн соттолуп кеткен. Миллиондорду жеп алам. Уурдап атканда кармабалса камаса болот деп. Булардын кол тийбесин вообще алып салыш керек. Ошо кол тийбесин алып салса, бирөө дагы келип депутат болом дебей калат. Ошондо только эл үчүн иштейм деген гана кишилер келип депутат болот. Ошо бир туугандар ушуларды колдоп, жанагы камалгандардын тууган тушкандарына айтат элек, ушу чыгып алып митинг кылып, ушуларды бошоткула деп. Зачем эми жегендерин берсин. Баарыбызда эле тууган бар, баарыбызда эле дос бар. Эми, конечно, тууганыңды камаса чыгасың, бирок караш керек да кичине эки жактычы. Миллион деп жеп алган, ошону миллион деп жеп алганда баарыңарга жардам берип койду эле. Көп болсо мындай анда-санда бир жардам берип койгондур. Алардын акчасына кызыгып буларды чыгаргыла деп митинг кылып. Кереги жок, булардын баарын камаш керек. Ошо шакалдарды, ошол 78-чи беренени мен да айтат элем, наоборот, кол тийбестикти наоборот алып салыш керек булардын кол тийбестигин. Ошо бир туугандар, ой, жанга шайып кетти да кичине. Митингге чыгып аткан бир туугандар сабыр кылгыла, чыкпагыла митингдерге. Зачем? Пускай жегендерин төлөсүн. Ар кимибизде эле бала чака бар мына. Өмүр бою чет жерлерде жүрө бербейбиз. Ар бирибиздин балдарыбыз жакшы жашоодо жашаш керек. Кыргызстан оң болуш керек. Колдош керек, наоборот, азыр жакшы иштеп атышканда колдош керек. Мына кумтөр деп жүрдү эле, мына кумтөрдүн артынан эмне дегендери камалып атат. Камалсын да, төлөсүн баарын берсин. Элдин ырыскысы да ошонун баары карапайым элдин ырыскысы. Берсин элдин ырыскысын. Жегендерин беришсин. Бабановду камады, муну камады, тигини камады, бизге кол тийбестик. Кол тийбестигиңерди ал өзүңөрдүн оюңар. Булардын кол тийбестигин баарын алыш керек. Шакалдарды бирден камаш керек. Просто эме жок да баягы. Колдорун кес десе мен кезет элем, мисалы ушундай закон чыгарып берип, колун кес десе кезет элем. Ошо бир туугандар. Ошол кол тийбестик деген байлаганы жоготуш керек экен. Ошо жаңылып угуп отуруп, жөнүнө жаным ачышып кетти да. Ошо Дастан Бекешевге айтып коет элем, сокур, сен даана сокур экенсиң. Көөдөнүңдө сокур экенсиң, эчтекени көрбөй. Сен ал чок иштешкендериңе бооруң ооруп аткан болсо, башкача бооруң оорусун. Ата кичкен жеген элдин ырыскысын берсин кайра артка.